Ассаламу алейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушуба кечиңиздер менен, достор. Так, Шкодалар жакшы кетип атат, а? Байкап атасыздарбы? Демек, Шкоданын комфортный эмесин билесиздер. Солярис Риога караганда бир класс өйдө. Албетте, комфорт жагынан, башка жагынан Шкода алып кетет. Яндексте иштеген тарифи жагынан 2017-лер комфортто иштеп жүрөт учурда. 2015-тер бирок мындай айдаганда чарчабайсыздар, өзүңүздөр билесиздер. Кезектеги унаа Шкода Октавия 2015 1.6 автомат. Окончательный болор баасы, достор, 550 миң. Сентябрга чейин без ограничения страховкасы менен өзүнүн тааныш дос баласынын атында оформление, кааласа оформить этип алат өздөрүнө. Каалабаса ошол сентябрга чейин 1 жылдык жанагы айыга 2000ден төлөйт го, ошол полный төлөнүптүр. Кыскасы аласыздар, пүтөө листи эле жасатып ишке чыгып кете бересиздер. Биздин кыргыздарга ушундай машинелер жагат, достор. Кеттик анда эмесе. Машина боюнча абсолютно таза машина дейт, юридический и историясы боюнча дагы, достор. Көрүп турасыздар. Мыногу эмелери, недостаток жерлери бар. Пластмасс түшүп калган. Так, баллондор боюнча бир сезон коюлган баллон, японский, липучка болгондо дагы, достор. Кузов боюнча машина таап-таза болгону, ушу мен көп Шкодаларда байкайм, негедир ушул жери бат кетет Шкодалардынчы. Но жери ана мына эмес. Мындай иш жагы кетсе керек. Мына айттым го. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Мен көп байкадым, Шкодалардын негедир ушул жагы бат кетет. Себеби мынагу сайча турат го. Şu шамалда негедир кесип бере албайбы, ушу жерге келип эле шамал краскасын кетирет го дейм. Эми бул менин оюм боюнча. Сиздердин оюңуздар кандай билбедим аны. Так, көрдүңүздөр, арткы баллонун дагы жакшы состояниясы. Арт жагынан дагы машина таза, өтө приятный көрүнөт. Азыр эми бир аз жуулбай келген, эшикте жаагандыгына байланыштуу. Арт жагында көрүңүздөр, өтө приятный көрүнөт машина. Ал эми сол жак жагы боюнча. Мына. Мунун биягы таза экен. Нар жагы пассажир көбүрөөк түшүп чыгат дагы. Сол жак жагы өтө сонун. Приятный көрүнөт. Калпактар ордунда, өзүнүн заводской. Кеттик эми ички салонуну көрөлүчү, ич жагында кандай нерселер күтүп турат. Поворот повторитель бар. Ветровик бар, достор. Чашкасы дагы мындай. Чашкасы ham мындай, көрдүңүздөрбү? Сонун кичинекей. Чикс чашкадан экен. 9 кубикчеси бар. Эми көрсөтөйүн десем, биздин оператор отуруп алса, адамды уят кылып. Так, кеттик анда. Комплектация боюнча, достор, мультируль жок. Пробеги 459.396 экен. Так, алдыңкы эки айнеги электрический и подогрев. Эме? Зеркал, электрический зеркал, достор. Так, кошумча бул жагында кондиционер бар. Подогрев сиденья жок экен. Өзүнүн печканын выключательдери. Кошумча подлокотник, чехолу жок, достор, бир сыйра чехолун алмаштырып коесуздар. Мына могу жагынан көтөрүп түшүрөт, көрдүңбү? Ева коврик, сиздерге эмес, мен врачкага айттым. Кеттик эми ички арткы салону боюнча. Так, арткы салону боюнча артындагы чехолду дагы алып таштайсыздар. Могу чехолду алып таштап эле башка жакшы чехолдон кийгизип коесуздар. Ева коврик ордунда, подлокотник ордунда. Так, эми багажный отсек. Охо, тап-таза ғой. Молодец, таза айдаптыр. Жакшы. Тряпкалар ордунда. Чашка бар экен. Мына жагында треугольник эмелер турат. Көрдүңүздөрбү? Охо, машинаны бирок жакшы айдаптыр байке өзү. Көрдүңүздөрбү? Баллондору дагы запаскалары тап-таза. Жууп тазалап салып койгон. Жакшы, өтө сонун. Меткалар бар жок ордунда, достор. Машина мындай эле көрүнүп турат. Полкалары жакшы, өтө сонун. Сонун жабылат экен. Чып деп жабылат экен, чып деп. Эми мотор жагы боюнча. Охо. Байке, мотор жагында бир сыйра жууп койбопсуз да? Эч нерсе койт.
блок управления. Достор, мотор жууганда машиненин мазгасы ушул. Ушул эле тряпка менен мындай жаап коесуздар. Анан калган жагага пенаны куратып эле мындайдан чачып туруп эле кадимкидей эле жууй бересиздер. Кузовту кандай жууган болсоңуздар, моторду дагы ошону. Главное ушу мазгасын этият кылыңыздар. Так, бул жак боюнча, крылосу боюнча. Крылосунун негедир неме иштебей калды ушул жерде, талшынамер. Могу эмесин көрсөтүп коелу. Винкодду достор. Паузага коесуздар. Башка сайттардан автотектен текшерип ала бересиздер. Бирок крылосу тазадай. Негедир муну талшынамер жакшы иштебей атат. Так, таза экен. Жо иштебей атат дегеним бардык эле болттордун краскасы өчүп кеткен да. Ошонго мен жакшы иштебей атат. Так, муну эмелери таза экен. Жакшы, өтө сонун. Документ боюнча айттык достор. Бар жогу таза экен. Басыны келишесиздер. Путевой листти жасатып алып эле ишке чыга бересиздер. Туурабы байке? Келиңиз, комментарий бересиз. Айта бериңиз. Май жеш боюнча Шкода май жейт го? Май жейт Шкода. Тазамен 1 литр. 1 литр жейт. Анан артында чехолун алып койсо да сиденье таза. Сиденье таза, арты чехолду алып чыктаса. Болду. Достор, байке өз мойнуга алып атат, бирок Шкодалар май жейт десе көп эле жок, жебейт деп келип алат го. Байке өзүнө болгондой айтып атат. Негизи ушинтип сатыш керек. 1 литр жейт экен. Жакшы, бул заводской жейт булар. 1 литрге чейин жеш керек. Жей турган кылып чыгарган машина, значит жеш керек. Жакшы. Өтө сонун. Хозяиндерден таанып, полный алгам. Мурдакы хозяиниге чейин тааныйт элем. Анан машина ак жолтой машина, ошон үчүн алгамын дейт. Жакшы. Ким алса дагы мындан нары ушундай таза, жакшы айдаганга аракет кылыңыздар достор. Мына ушундай бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар достор.